Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар, бакыт эргеч. Ата-бабаларыбыз бекерден айтпаса керек, суу бул өмүрдүн булагы деп. Президентибиз дагы ушуга абдан көңүл буруп, айыл чарба дебей, суу ресурстары деп алмаштырган абдан туура болду деп ойлоймун. Себеби дегенде биз суунун башында туруп, ошол сугат суузун колдоно албай атканыбыз абдан өкүнүчтүү да. Сиздер айыл чарба министрлиги былтыр республика боюнча 1 миллиард сом бөлүндү эле. Быйыл канча миллиард бөлүп атасыздар? 2 миллиард 200. Эң жакшы көрүнүш. Талас областы боюнча канча миллиард бөлүнөт? Барбыз? Же миллионбу? Ha? 106 milyon сом екен. Болгону. Эми бул азыр Бактыбек Каныбекович. Бул текущий бюджеттен. Бул азыр өзүнүн ишин алып барат. Азыр капиталдык курулуш дагы бар. Ал капиталдык курулуштун тизмеси бар. Ал жактан дагы алабыз капиталдык курулуштарга. Ошон үчүн бул мындай бул чек эмес да, мына айткандайчы, чек эмес. Бакыт Эргеч, өзүңүз жакшы билесиз, Талас областын Жети өзүндөн суу түшөт. Талас дарыясы агып эле Казакстанга кирип кетип атат. Былтыркы акыбалды көрдүңүз Кировкадан. Суу сактагычта. Ошол жагына жакшылап көңүл бурсаңыз, ошол Жети область, Жети өзүндөн түшкөн сууга дамба куруу боюнча максаттар бар эле сиздерде. Ошол боюнча айтып коесузбу? Айтыңыз. Негизи Талас областы боюнча дагы 8 объект, мына Бакыт Эргеч айтып кеткен жанагы 71 объектке кирип атат. Андан тышкары дагы 30 каналдарды оңдоо, жаңы каналдарды куруу программа бар. Ошо программада дагы бар. Кайсы объект? Мен де тизмеде бар болгонун айтып коеюнчу. Курулуштар болуп атат. Бул канал Сарымсак, Кара Бурадагы. Түгөл сай, бул Таласпы түгөл? Анан кийин канал Бакты Ногой, Кара Бурадагы. Канал Кызылжар Жалпак, Тил Бакаята. Бакыт Эргеч, кечиресиз сизди мындай. Мен каналдар жөнүндө ишти билем болуп атканынчы, бирок жанагы эң орчундусу 7 дамба боюнча. Ошол жөнүндө бир маалымат берсеңиз. Хорошо. Эгерде жок болсо кагаз түрүндө берсеңиз, ошол жаатында бир иш алып барып койсоңуз. Талас элинде абдан мындай кыйынчылык күчөп атат да ошол дамба боюнча. Бул 71-дин ичиндегиби? Мына строительство БДР на реке Урмарал. Бул 1, БСР Күмүштак 2, БДР Калба 3, БДР Бакайыр 4, БДР Нылды 5, БДР Кен Кол бул 6, 7 БДР Бешташ. Мына ушу 7 Качан башталат, Бакыт Эргеч? Бул мындай да, Бактыбек Каныбекович. Качан башталат деген, качан ПСД бүтөт. ПСД бүткөндөн экспертиза бүтөт. Анан тендерге коебуз. Анан тендер болгондон кийин акча каражатын бөлөбүз. Ошондон башталат. Канча мөөнөт кетет, Бакыт Эргеч? Эми азыр ПСД бүтүш керек. Бул ПСД да башталат элек. ПСДси бүткөндөн кийин анан биз тендер коебуз. Бакыт Эргеч, мен ойлойм да. Азыр 71-дин ичиндеги бар тизме. Бакыт Эргеч, муну Жети өзөндөн түшкөн БДРларды жакшылап көзөмөлдөп коюңуз өзүңүз. Биз Талас эли баягы жетөөнү тең бир маалда салла дебейбиз. Жылына бир 2ден 1ден салып берсеңиздер, ушул жагын бир көзөмөлдөп жакшылап карап берсеңиз, абдан ыраазы болот эле эл дагы. Анан экинчи маселе, былтыр дагы сиз өзүңүз
жаратылыш газын Аманбаев айылы, мурдагы Грозный айылынан Талас шаарына тартып келүү боюнча 92 километр боюнча сиз убада берип карап чыгабыз дедиңиз эле, жалпы областты газификация кылганга мүмкүнчүлүк болот эле. Ушул боюнча иш дагы деле токтоп калды. Бактыгер Эргечевич, шуну бир бүгүн келдиби Газпром жетекчилиги, ошондон бир дагы бир маалымат уксак жакшы болот эле. Элдин суранычы бул дагы. Арзымат келдиби? Арзымат. Аз келсин. Урматтуу коллегалар, бизде азыр газ боюнча эми ачык айтканда Өзбекстан тараптан, Казакстан тараптан бизге көлөмдөрү бир аз кыскарып атат. Анткени аларды дагы дефицит болуп атат. Ошондуктан азыр көлөм боюнча бизде азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Кийин газификация боюнча азыр Арзымат өзү да айтып кетсин. Бирок биз быйыл эң көп эмнеге көңүл бурдук, бул смогту жоготуу боюнча. Биз мына арзан кредиттерди уюштуруп бере алдык. 23 котельный көмүрдө болгон ушул газификация жасадык. Анан кийин электроэнергияны чектөөсүз электроэнергияны ушул тарифин да өзгөрттүк. Мына ушул жака биз 9 жаңы коңуштардын газификациясын жасадык. Мына ушул жака көбүрөөк көңүл буруп койдук эле. Быйыл бизде эми ачык айтканда смог боюнча бир аз дагы мындай напряжениясы азайды да. Бул да баардык иш чаралар. Анан кийин да свалканы биз дагы жаптык да. Мына ошон үчүн бул жакта иш чаралар болду. Анан баягы сиз айткан менен баягы карайбыз деп биз Газпромду айтканбыз. Азыр ал келсин, ушул боюнча сизге өзү жооп берсин. Рахмат, ушул маселени да бир жакшылап көзөмөлдөп бериңиз. Бактыгер Эргечевич, өзүңүз бул маселени ичинен жакшы билесиз. Үчүнчү маселе болсо балык чарба боюнча. Бизде ар бир ушул жылга чейин көп үгүттүү иштер болду. Балык чарба өстүрөйлү, көбөйтөйлү, өнүктүрөйлү деп, бирок бүгүнкү күндө абдан орчундуу маселелер жаралды. 2+ деп 2ден ашык килограммды ашыгын биздин Россия Федерациясы кабыл албай атат. Ошол боюнча бир маалымат берип коебу? Кимдер бар балык чарба боюнча? Мен өзүм да маалымат берип коеюн. Биз азыр жаңы структура түзүп атканда азыр ушу балык чарба деп департамент болчу. Азыр мен ушул балык чарбаны департамент башкармачка өзгөртүп атам. Ал жерден тоюттан баштап ихтиолог жок, ихтиологду киргизип, ушунун баардыгын сертификация жасап, анан кийин башта айткандай 2+ эмес, 2+төн туура айтасыз. Ал жерде анча-мынча андан көп да чыгып калды. Ошон үчүн баалык департаментти өзгөртөбүз. Бу бир, экинчи. Азыр айыл өкмөт райондорго биз укугун бербейбиз. Биз өзүбүздүн балык департамент тараптан биз аныктаган жерге балык өстүрүү биз рухсатын беребиз. Анан кийин рухсатын берип аткан астында биз бүт талаптардын жазып беребиз. Талаптардын неге ушул негизи аткарса, анда биз ошого деге рухсат беребиз. Балык сертификаты жок, балык чыкпайт Кыргызстанда. Эң туура жакшы маселе, муну колго алыңыз. Анан бизде мындай болуп калды да, бүгүнкү күндө 23 миң тоннадан ашык бар экен. Орустарга талап болду 5 миңден ашыгы кереги жок экен да. Ошон үчүн жөн эле өстүрүп атат да. Ушул маселени да карап коюңуз. Рахмат.